Адилет Ташев Ботонарматов атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу. Ал буга чейин тилектеш жамааттар долбоорун бир жума ичинде өздөштүрүп, конфликттерди алдын алуу, туура маалымат жеткирүү, өзүн өзү таануу, эл алдында эркин сүйлөө, жарандык активдүүлүктү окуп үйрөнгөн. Анын акыбети кайтып, бүгүн жаңы уюлдук телефон алып олтурат. Эми бул уюлдук телефонду туура колдоном деген үмүттө. 90 окуучуну окутканбыз. Ботонарматов орто мектебинен. Тренингден конфликт эмне экенин, чыр-чатакты чечүүнү, жана элдин алдыга чыгып, эркин сүйлөөнү үйрөндүк. Андагы биз өз оюбузду кенен жеткирип, кандай жерде кантип сүйлөөнү үйрөндүк. Тилектеш жамааттар долбоору чек ара айылдардагы мектептер менен тыгыз иш алып барганына 2 жылдын жүзү болду. Ал аралыкта активдүү окуучулар тандап алып, окутууларды уюштурган, мыкты билим берүүгө үндөгөн долбоор окуучуларды коомдук иштерге активдүү катыштырууга жетишишкен. Азыркы биз иштеп аткан Юзефош азыркы убакта ишке ашырып жаткан тилектеш жамааттар долбоору бул ошо чек ара аймактарындагы бардык эле бир эле жаштар эмес, бардык эле поколениядагы адамдардын потенциалын көтөрүүгө багытталган да. Анан тилектеш жамааттар долбоору 2020-жылы март айынан баштап ишке ашып баштады. Тилектеш жамааттар долбоорунун алкагында аябай айта кетсек компоненти аябай көп, ичинде программасы, тармактары көп. Бул азыркы компонентибиз жаштар тренерлер, жаш тренерлер программасы болуп эсептелинет. Бул программанын алкагында биз ушу Карабак, Көкташ, Актатыр мектептери менен иштешип аттык. Чек арадагы жайгашкан Карабак айылындагы Ботонарматов атындагы орто мектебинин окуучулары мындан башка долбоорлор менен да өздөрүнүн мектебине салым кошо алышты. Алар ар бир долбоор менен тыгыз иш алып барып, өздөрү жаш болгонуна карабай проект жазган учурлар да болду. Булар долбоорго катышып келгенден кийинки жыйынтык ушул эле катышкан окуучулардын арасында дагы үлгүлүү жүрүш турушка ээ болуп калды. Сүйлөө речи боюнча өзгөчөлөнүп, бардык жактан өздөрүн алдыга сүрөп калды да. Көпчүлүктүн арасында дагы жакшы сүйлөп, мектептин алдыңкы окуучуларынын катарына кошулду десем жаңылышпайм да. Юзефош коомдук бирикмеси Кыргызстанда 13 жылдан бери активдүү иштеп жаткан прогрессивдүү жаштар уюму. Уюм жаштар жана жаштар саясаты менен иш алып барган, эксперттик тажрыйбасы бар уюм катары танылган. Уюмдун иши бир гана чоң шаарларды, райондорду эмес, чек ара жана тоолуу аймактарды камтыйт. Юзефош новатордук ыкмаларды колдонуп, жаштардын идеяларын колдоп жайылтат. Нурзат Кабылжан кызы, Куштарбек Абдыкаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.